20 ыктыярчы төрағадан Ысык көлгө жолдомо алышты. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков коронавирус пандемиясы учурунда жарандырга жигердүү жардам берип жатышкан Демилгечил жаштар борборунун ыктыярчылары менен жолугушту. Жолугушууга ыктыярчылар Элеман Нурдинов жана София Айдана Мурзаева катышты. Төрага ыктыярчыларга коронавирус илдетине каршы күрөшүүдө кошкон баа жеткис салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Мамлекет үчүн оор мезгилде сиздер эрдикти, биримдикти, өз ара жардам берүүнү жана колдоону көрсөттүңөр. Сиздер ар бир мүнөт сайын жарандардын өмүрү үчүн кайраттуулук менен күрөшүп жатасыңар, деди Дастанбек Жумабеков. Өз кезегинде ыктыярчылар көңүл бурганы үчүн парламент жетекчисине ыраазычылык билдиришип, төрагага Демилгечил жаштар борборунун ишмердүүлүгү тууралуу маалымат беришти. Ыктыярчылардын айтымында алардын башкы миссиясы азыркы кыйын учурда муктаж болгон адамдарга жардам берүү. Маектешүүнүн жүрүшүндө төрага ыктыярчылар оор милдетти аткарып, жумуш жагынан гана эмес, психологиялык жактан да кыйынчылык тартып жатышкандыктарын белгиледи. Ыктыярчылардын көбү эс алып, ден соолугун калыбына келтирүүгө муктаж. Ушуга байланыштуу төрага 20 ыктыярчыга жогорку кеңешке караштуу Алтын көл пансионатына жолдомо берди. Жолугушуунун соңунда Дастанбек Жумабеков жогорку кеңеш дайыма кызматташууга ачык, жаңы демилгелерди кароого даяр экендигин билдирди. Ыктыярчыларга ошондой эле эстелик белектер тапшырылды. Булак коом чекит пресс. Өкмөт башчы эл аралык каттамдарды жандандыруу боюнча тактоо иштери жүрүп жатат. 28 июлда премьер-министр Кубатбек Боронов онлайн брифингде эл аралык каттамдарды жандандыруу боюнча республикалык штабтын чечими бар экенин билдирди. Өзүңүздөр билгендей, бул маселе эки тараптуу чечиле турган чечим. Ошондуктан атайын кызматтар, Тышкы иштер министрлиги, башка мамлекеттер менен тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Эпидемиологиялык абал туруктуу болуп кетсе, эл аралык каттамдарды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алабыз. Орусия, Туркия, Араб Эмираттары жана башка мамлекеттер менен иштер жүргүзүлүүдө, дейт Боронов. Булак Назарньюс чекит KG. Депутаттык орун $500,000 бааланууда. Күздө өтө турган парламенттик шайлоого партиялар арасында даярдыктар азыртан эле башталды. Ичара соодалашуу, добуш сатып алуу, абройлуу адамдарды партияга киргизүү аракети кызуу жүрүп жаткан убагы. Журналист Болот Абдыжапаров бул жолку парламенттик шайлоодо депутаттык кресло $500,000 бааланып жатканын жазып чыкты. Соодалашуулар кызуу жүрүп жатат. Маалыматтарда бир депутаттык мандаттын баасы $300,000 $500,000 чейин кетип жатат дешүүдө. Ошону берип талапкер болгондор кайра салган акчасын каяктан чыгарат деп ойлойсуңар, деди Абдыжапаров. Эске сала кетсек, парламенттик шайлоого 44 партия катышат. Булак Кадам Медиа. Азиза Абдирасулова менен Төлейкан Исмаилованын Аскаровго айткан кошого көпчүлүктүн кыжырын кайнатты. НПОчулар Азиза Абдирасулова менен Төлейкан Исмаилова өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун көз жумгандыгына байланыштуу аны жоктошуп, анын өлгөнүнө ишене албай, сай сөөктөрү сыздап аткан постторун жазышыптыр. Алардын постторуна ишенсең, маркум Азимжан Аскаров эч кимге зыяны жок, өмүрүндө бирөөгө жамандык кылбаган, колунан жаман иш келбеген адам болуп чыга келет. Бирок андай эмес экенин баарыбыз билебиз го. Аны айтып олтурбайын, башкасын айтайын. НПОчу эжекелердин мынтип катуу кайгырышып, Аскаровдун өлүмүнө бийликти күнөөлөп атканы да жөн жерден эмес. Адам укугу маселесин кесиптик куралдарына айландырып алышкан эжекелерибиз Аскаровдун абакта жаткандыгын бетке кармашып, сырттан жакшы эле гранттык каражаттарды алып турушту. Эми анын өлүмүн бетке кармашып, кокуй, Кыргызстанда адам укугу өлдү, Аскаровдун өлүмүнө бийлик күнөөлүү дегенди бетке кармашып, АКШ батыштан каражат өндүрүү аракетин көрүшө башташат. Бийлик күнөөлүү деген ырды андан бетер катуу ырдашып, грант бергичтерге багытталган коңгуроону кага беришсе, ага таң калбайлы. Колдо турган коёнду кое берүү болобу демекчи Аскаровдун өлүмүн бетке кармашып, акча жасоо мүмкүнчүлүгүн кантип колдон чыгарышсын. Чындап келгенде бул НПОчулар Азимжан Аскаровдун кылмышы кечиримсиз экенин, Ош коогалагынын уюштуруучу лидеринин бири катары кылган кылмышына татыктуу жаза өтөп атканын эң жакшы билишет болчу. Бирок укук коргоочунун укугу бузулуп атат деген грант бергичтер жашылбайлардан берип атса, күнөөсү жок, саясаттын курмандыгы болду деген ырды ырдаганга өтүп алышпадыбы? Акча үчүн чындыкка, калыстыкка, өздөрүнүн ыймандарына каршы иш кылып кетишти.
кыла беришет. Тилекке каршы Кыргызстандагы укук коргоочулардын чыныгы жүздөрү дал ушул эжелкелердикиндей. Бул ачуу чындык. Азиза Айымдын логикасы боюнча өтө оор кылмышына карабай Азимжан Аскаров таза адам болгон болсо, анда ушул күндө абакта жаткандардын тең жарымын эркиндикке чыгарыш керек экен да. Facebook социалдык тармагынан алынды. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. НАСА жерге чоңдугу футбол талаасындай астероид жакындап келе жатканын айтты. Астероид 2009-жылы 14-августта табылган. Ал Аполлон тобуна кирет. Тагыраагы анын учуу жолу жердин орбитасы аркылуу өтөт. Кийинки жолу 2009 PQ-1 биздин планетага 2137-жылы жакындайт. 5-август күнү жерге көлөмү футбол талаасындай болгон 2009 PQ-1 астероиди жакындайт. Бул тууралуу НАСА уюмуна шилтеме берип, РИА Новости жазды. Маалыматка караганда астероиддин эң жакын келген жери Ай менен жердин ортосундагы аралыктан 7 эсе чоң болот. Бул учур Бишкек убактысы менен саат 22:35 туура келет. Булак Осмон Чекит Медиа. Кытайлык дарыгер бийлик оорунун масштабын жашырган. Ухандагы коронавирустун жайылышы боюнча изилдөөгө катышкан кытайлык дарыгер Квок Юн Юэн BBCге маек берди. Анын пикиринде жергиликтүү бийлик окуянын масштабын жаап жашырууга аракет кылган. Далилдерди жок кылышып, ал эми дарыгерлердин тыянактарына реакция өтө эле жай болгон, деди ал. Биз Хуанандагы базарга барганда көрө турган деле эч нерсе жок болчу. Анткени биз барган маалда базарды тазалап салышыптыр. Мындайча айтканда, кылмыш болгон жерден илинчек табууга мүмкүн эмес эле. Ошондуктан кайсыл жаныбар вирусту алып жүргөн жана адамга жуктурган дегенди аныктоо мүмкүн болбоду, деди ал. Алар Ухандагы кандайдыр бир маалыматты жашырган болушу мүмкүн деп күмөнсүп жатам. Жергиликтүү бийлик колдо бар маалыматтар менен бөлүшүүгө даяр эмес экен, деп кошумчалады дарыгер. Башынан эле COVID-19 тууралуу кырдаалды жана анын масштабын Кытай бийлиги жаап жашырганы, жеткиликтүү чара көрбөгөнү тууралуу дооматтар айтылып келүүдө. Коркунуч тууралуу декабрда эле эскертүүгө аракет кылган дарыгерди жазалаганы дагы айтылган. Бейжин айтылган дооматтарды кескин четке кагып келүүдө. Буга чейин АКШ президенти жана мамлекеттик катчысы Кытай коронавирусту Ухандагы вирусология институтунун лабораториясынан таратты деп айыптаганы бар. Мындай шектенүүлөр пандемия башталгандан бери эле дүйнөлүк медиада талкууланып келди. Майдын башында Sunday Telegraph басылмасы АКШ, Британия, Канада, Австралия жана Жаңы Зеландиянын 5 көз деп аталган биргелешкен чалгындуу альянсы 15 барактан турган доклад даярдаганын жарыялаган. Анда Кытай коронавирус тууралуу маалыматты жашырып, башка өлкөлөрдү кооптуу абалга кептегени айтылат. Маселен, кытайлык бийлик дарыгерлердин оорунун кооптуу экенин дүйнөгө кабарлоосуна мүмкүнчүлүк берген эмес. Лабораториялык эксперименттерди жок кылып, вакцинанын үстүнөн иштеп жаткан чет өлкөлүк окумуштууларга эч кандай үлгүлөрүн берген эмес деген дооматтар болгон. Акыркы апталарда Кытай менен АКШ ортосундагы мамиле кескин курчуп кетти. Булак BBC Чекит.com. Хабиб менен Гетчинин беттеши 24-октябрда өтөт. UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиондук куруу үчүн таймаш кайсыл жерде өтөрү айтыла элек. Россиялык мушкер Хабиб Нурмагомедов UFC уюмундагы чемпиондук наамды коргоо үчүн Джастин Гетчи менен беттеши 24-октябрга белгиленди. Бул тууралуу аталган уюмдун башчысы Дана Уайт CNN маалымат булагына билдиргенин РИА Новости жазды. Америкалык Джастин Гетчи 9 майда Джексонвилл шаарында мекендеши Тони Фергюсонду мөөнөтүнөн мурда нокаут менен утуп, UFC уюмунун жеңил салмактагы убактылуу чемпиону болгон. Хабиб менен Гетчинин беттеши 24-октябрда өтөт. Хабиб акыркы маалда оор тагдырды башынан кечирип жатат. Ал эң жакын болгон атасын жоготту, дейт Уайт. Деген менен UFC башчысы таймаш кайсыл жерде өтөрүн ачыктаган жок. Буга чейин эки мушкер сентябрь айында Абу-Дабиде кезигери айтылган. 31 жаштагы Джастин Гетчи аралаш мушташ спортунда 24 беттешке чыгып, 22син утуп, 2 ирет жеңилүү ызасын тарткан. Ал эми анын атаандашы Хабиб Нурмагомедов жалпысынан 28 ирет октагонго чыгып, баарында жеңүүчү болгон. Булак Спутник Чекиткейжи. Тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү күтүлөт.
2020-жылдын 28-июлунан 2-августуна чейин күтүлүп жаткан туруксуз аба ырайына жана нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борборунун басма сөз кызматы билдирет. Булак коом Чекит пресс.